Арбаңыздар, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү маанайыңар жакшыбы, урматтуу окуучулар? Азаматсыңар, олтургула. Кандай эмесе, урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз баштаар алдында силерди жоктоп алсак, класском. Бүгүн сабакта ким жок? 3 окуучу жок, бирөө себептүү, үчөө себепсиз. Мирланова Ажирет, Тагаев Бекзат, Тагаев Бекзат, Нурбаев Рыспек, Исакова Аяна себептүү. Исакова Аяна себептүү. Азаматсыңар. Кандай эмесе, урматтуу окуучулар, биз силер менен жаңы теманы баштаар алдында топ-топко бөлүнүп алсак, урматтуу окуучулар, мына слайдты карасаңар, бул жерде мектеп, илим, маданият турат. Ушул 3 сөздөн өзүңөргө бирөөсүн тандагыла. Эгер тандаган болсоңор, азаматсыңар, мектепти тандаган окуучулар бул смайликти көргөзгүлө. Кана көргөзгүлө, мектеп. Илимди тандаган окуучулар болсо, бул смайликти көргөзгүлө. Бул смайликти. Маданиятты тандагандар болсо, бул смайликти көргөзөбүз. Кана эмесе, мектепти тандаган окуучулар бул партага олтургула. Болгула, бат-баттан. Илимди тандаган окуучулар бул партага олтургула. Маданиятты тандагандар бул партага олтургула. Бат-баттан орун алмаштыргыла. Кана эмесе, урматтуу окуучулар, мына биз силер менен эмне топторго бөлүнүп алдык. Биз мектеп, илим, маданият командасына 3 топко бөлүндүк. Өзүңөргө топ башчыларды шайлап алгыла. Өз ара келишип. Кана эмесе, анда мектеп командасынын топ башчысы ким? Абдыкалыкова Клара. Азаматсын. Илим командасынын топ башчысы Макамбаев Нурдөлөт. Азаматсын. Нурдөлөт. Маданият командасынын топ башчысы Таттүгүл. Азаматсыңар. Эми, урматтуу окуучулар, командага мына силер менен бөлүнүп алдык. Топ башчылары. Ар бир топ команда өзүңөр менен топ башчылары бири-бириңер менен жакшы келишимдүү түрдө иштегиле. Топ башчылары силерге болсо тапшырма. Ар бир командаңардагы окуучуларды баалап баргыла. Кайсыл окуучу активдүү катышып жатат, кайсыл окуучулар жакшы сабакка катышып жатат. Сабактын аягында, жыйынтыгында силерди баалайбыз. Мына, урматтуу окуучулар, биз силер менен топторго бөлүнүп алдык. Мектеп, илим, маданият. Эми командалар бири-бириңерге жакшы каалоо тилек айткыла. Каалоо тилекти болсо силер эмне кыласыңар? Сөз менен эмес, мимика менен көрсөтүп беришиңер керек. Анда эмесе, мектеп командасынан илим командасынан маданият командасынан Азаматсыңар. Урматтуу окуучулар, биз өткөн сабакта кайсыл теманы өткөнбүз? Мурдагы сабагыбызда Улуу ата мекендик согуш жылдарындагы кыргызстандык жоокерлеринин эрдиктери 1941-1945 жылдар. Урматтуу окуучулар, бул кутуча. Биз силер менен азыр өтүлгөн сабакты кайталап алалы, суроо жооп кылып. Урматтуу окуучулар, бул кутуча 1941-45 жылдардан келген кутуча. Урматтуу окуучулар, бул кутучада ошол 1941-45 жылдардагы Кыргызстандын улуу ата мекендик согуш жылдарындагы эрдиктери боюнча суроолор бар. Мен ушул кутучаны ачамын. Топ башчылары кутучадан бирден гана суроо тандап аласыңар. Анан топ менен эмне кыласыңар? Жооп бересиңер. Мына бирди тандап алгыла. Кана эмесе, урматтуу окуучулар, биринчи суроонун жообуну мектеп командасынан баштасак, Мектеп командасынан. Бизге берилген суроо улуу ата мекендик согуш канчанчы жылы аяктаган дейт. Улуу ата мекендик согуш 1945 жылы аяктаган. Азаматсыңар, олтургула. Илим командасы суроону окуп жооп беребиз.
Улуу ата мекендик согуштагы кыргыз жоокерлери кандай адамдарды билесиңер? Кыргызстандан барган биздин жоокерлерден бул Чолпонбай Дөбедиев жана Дайыр Асанов өзүнүн эркектерин көрсөткөн. Азаматсыңар Советтер Союзунун баатыр наамын алышкан. 3-чү команда. Улуу ата мекендик согуш качанчы жылы аякталган? Улуу ата мекендик согуш 1945-жылы аякталган. Азаматсыңар. Урматтуу окуучулар, мен силерди мектеп командасы, бул жак мектеп илим, маданият. Мына урматтуу окуучулар, мен силерди сабактын жүрүшүндө топторду баалап барамын. Мектеп командасы жакшы жооп берди, жообу туура 5 плюс илим командасы туура жооп берди, Азаматсын 5, маданият командасы болсо 5. Анда эмесе урматтуу окуучулар, кайрадан тарых кутучасы ачылат. Бирден суроолорду тандап алгыла. Суроолорго команда менен иштешип жооп беребиз, болгула бат-баттан. Ким даяр? Кайсыл команда даяр? Мектеп командасы, илим командасы, маданият командасы. Мектеп командасы. Мектеп командасы даярсыңарбы? Илим командасы. Илим командасы даяр экен, суроону окуп, анан жоопту. Дайыр Асанов болгон, Азаматсын туура жооп 5 упай. Маданият командасы. Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандын канча миң аскер катышкан? Улуу ата мекендик согушка катышкан 308 миң адам катышкан, анын ичинен 1305 аял катышкан. 380 миң киши катышкан. 380 миң катышкан, Азаматсыңар. 308 миң деп жаңылышып алдыңар, бирок 380 миң болчу. Макул, бирок аракетиңер жакшы, 5 упай. Маданият мектеп командасы. Биздин суроо, улуу ата мекендик согушчуларда Кыргызстан жоокерлери кимдер согушкан? 1941-22-жылда фашисттик Германия менен согушкан. Азаматсың, жакшы жооп болду, 5 упай. Урматтуу окуучулар, мына биз силер менен мурдагы сабакта өтүлгөн теманы кайталап алдык. Анда эмесе бүгүнкү биз жаңы теманы баштайбыз. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү биздин теманы баштаар алдында бүгүнкү тема тууралуу силердин түшүнүктөрүңөрдү билип алсак, согуш жылдарындагы илим жана маданият бүгүнкү биздин тема. Ушул биздин темага байланыштуу кандай сөздөрдү билесиңер? Сөздөрдү айткыла. Китеп, Азаматсын, китеп. Окуучу. Мектеп. Мектеп, мугалим, дагы. Мугалим. Карандаш. Маданиятка эмнелерди билесиңер, урматтуу окуучулар? Маданият. Карандаш. Билим, концерт, Азаматсын. Концерт. Мына силердин бүгүнкү тема тууралуу негизги түшүнүктөрүңөрдү, сөздөрүңөрдү айттыңар. Эми кунт коюп бүгүнкү биздин теманы көңүл коюп тургулап, мына силер айткан сөздөр бүгүнкү темада, биздин темада кездешет бекен же кездешпейт бекен? Анда эмесе биз темабызды баштадык. Кандай эмесе урматтуу окуучулар, тетрадтарыңарды алгыла, бүгүнкү числону жазабыз. Бүгүнкү число 30 апрель. Жазгыла, 30 апрель. Урматтуу окуучулар, жаңы теманы баштаар алдында силерге жагымдуу маанай каалаймын. Бүгүнкү биздин тема согуш жылдарындагы илим жана маданият. Бүгүнкү биздин тема согуш жылдарындагы илим жана маданият. Сабактын планы. Улуу ата мекендик согуш жылдарындагы Кыргызстандын билим берүү системасы, согуш жылдарындагы илимий ачылыштар, согуш жылдарындагы маданият. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын планы. Улуу ата мекендик согуш жылдарындагы
Кыргызстандын билим берүү системасы. Улуу ата мекендик согуш алдында Кыргызстанда жашаган чоң кишилердин арасындагы сабатсыздык жоюлган болчу. Урматтуу окуучулар, мына ушуга байланыштуу жалпы маалымат берүүчү мектептердин тармагын көбөйтүүгө жана алардын иштерин жакшыртууга көп көңүл бурула баштаган. Негизги түшүнүктөрдү жазып баргыла. Совет өкмөтү коммунизм куруучулардын өсүп келаткан муундары жөнүндө ар дайым талыкпастан кам көрүп келген. Улуу атамекендик улуу согуш болор алдында Кыргызстандагы башталгыч толук эмес орто жана орто мектептердин саны 1645 болуп, аларда 328.700 балдар окуп турушкан. Жазып алгыла, негизги түшүнүктөрдү жазып баргыла. Бул революцияга чейинки мезгилдеги караганда 46 эсе көп болгон. Кыргызстандын эмгекчилери эвакуацияланып келген нечен миңдеген балдарды кабыл алышып, мектептерге орноштурушкан. Кыргызстанга эвакуацияланып келген тажрыйбалуу педагогдор, РСФСРдин мектептерин жана жогорку окуу жайларынын мугалимдери, профессорлору республикабыздын мектептерин окутуунун жана окутуунун окуу методикалык иш деңгээлин жогору көтөрүүгө жардам беришкен. Мугалимдердин кадрлары пландуу түрдө даярдалып жаткан. Бүткүл өлкө сыяктуу Кыргызстандын мугалимдери менен окуучулары колхоз талааларында, фермаларда, мастерскойлордо жан аябай иштешип, фронтко чоң жардам беришкен. Алар коргоо фондуна миңдеген тонна металл сыныктарын жыйнап беришкен. Урматтуу окуучулар, мына ошол 1941-1945 жылдары эмне болуптур? Мектеп окуучулары фронтко чоң жардам беришкен экен. Металлдарды, эмгек талааларына, мына сүрөттөрдү карасаңар, эмгек талааларында эмне кылышкан экен? Жумуш кылышкан экен. Аскерлердин көпчүлүк бөлүгү, эркектердин көпчүлүк бөлүгү 18 жаштан 50 жашка чейин, 60 жашка чейингилер бүт бардыгы эмне согушка кетишкен. Аялдар менен мектеп окуучу балдары эмне болгон? Согушка барбай жардам беришкен. Мына азыр силер эмне? Кудайга шүгүр, азыр согуш мезгили эмес, тынчтык заманы. Силерде эч ким бирөө эмгек талааларга барып эмгектенгиле дебейт. Силер кадимгидей эле окуучудай болуп эмне кыласыңар? Мектепке келип сабак окуйсуңар. Кийинки биздин слайдыбыз. Бирок согуш Кыргызстандын мектептеринин абалына таасир кылбай койгон жок. Жана айтканымдай эле мектептердин тармагы жана окуучулардын саны кыскарган. Балдардын бардыгы жалпыга милдеттүү 7 жылдык билим алууга тартылбай калгандары да болгон. Кыргызстандан интеллигенттердин ичинен согушка 15.736 адам согушка жөнөтүлүп, ар кайсы фронттордо душман менен эмне кылышкан экен? Салгылашкан экен. Урматтуу окуучулар, интеллигенттер дегенде силер кимдерди, кайсыл адамдарды түшүнөсүңөр? Абдыкалыкова Клара. Кыргыз элинин каймактары ошол Кыргызстанга өзүнүн санын кошуп, ар кайсыл эмелердей мамлекеттик жумуштарда иштегендер. Азаматсыңар. Ошол интеллигенттер дегенде биз ошол доордогу 1941-45 жылдардагы Кыргызстандын адабиятчылары, же болбосо мамлекеттик жумушта иштегендер, компартиядагылардын бардыгы эмне болуптур? Ошол интеллигенттердин ичинен 15.736 адам эмне кылыптыр? Согушка жөнөтүлгөн экен. Согуш жылдарындагы илимий ачылыштар. Тылдагы окумуштуулар мекенди коргоо зарыл согуштук экономикалык милдеттерди чечүүнүн үстүндө эмгектенишкен. Согуш башталганда республикада 13 илим изилдөө мекемелери иштеген. Аларда 323 илимий кызматкери эмгектенишкен. Анын 13 илимдин докторлору, 45 илимдин кандидаттары болгон экен. Эвакуацияланган окумуштуулар
эсебинен республиканын илимий кадрлары чыңдалган. Академик Бах, Борисяк, техника илимдеринин докторлору Келдиш, тарих илимдеринин доктору Берништам, филология илимдеринин доктору Юдакин жана башкалардын келишиминен республиканын окумуштууларынын сапаты жогорулаган. Ошол согуш убагында, урматтуу окуучулар, биз өткөнкү сабакта силер менен эмне кылганбыз? Өткөнбүз, фашисттик Германия эмне кылат? СССРге кол салат. Алар биринчи кайсыл өлкөдөн баштады? Россия өлкөсүнө бастырып киришти. Россия өлкөсүндөгү болгон бардык маданият тармагындагы жолбос окумуштуулар, улуттук илимдер академиясы, көптөгөн ошол маданият тармагындагы, мисалы үчүн ошолордун арасынан эвакуацияланып, эмне кылган экен? Кыргызстанга көчүрүлүп келген. Маданият окумуштуулар, илимдин докторлору эмне кылган? Борбордук Азияга көчүрүлүп келген. Алардын ичине ошол биздин Кыргызстанга дагы окумуштуулар келген. Кыргызстандын геологтору согуштук маанидеги кен байлыктарын изилдеп табууда көп иштерди аткарышкан. Жазып баргыла улам, урматтуу окуучулар. Алар 1941 1944 жылдары 321 экспедиция уюштурушуп 110 түстүү металдын, 71 көмүр нефт, 8 металл кендерин аныкташкан. Натыйжада республикада 20 пайдалуу кендер ачылган. Кыргызстанда табылган сымап, сурма, фолфрам жана башка сейрек кездешүүчү кендер стратегиялык чоң мааниге ээ болгон. 1943 жазып баргыла улам 1943 жылы 13 августта СССР Илимдер Академиясынын филиалы Кыргыз Илимдер Академиясы ачылат. Анын биринчи председатели болуп академик Скрябин дайындалган. Филиалда 158 окумуштуу, 1 академик, 12 илимдин доктору, 22 илимдин кандидаттары иштеген. Константин Кузьмич Юдакин Манас эпосун чогулткан, 40 000 сөздүктү жазган 1944 жылы. Урматтуу окуучулар, биз колдонуп келген, азыр баарыбыз колдонуп келген орусча, кыргызча сөздүктүн автору ким болуптур? Константин Кузьмич Юдакин болуптур. Ошол Константин Кузьмич Юдакин 40 000 сөздүктү эмне кылыптыр? Орусча, кыргызча сөздүктү жазган экен. Согуш жылдарындагы маданият. Фронттогу элдик концерттер 1941-1942 жылдары Кыргызстандын артисттери 763 жолу концерт коюшкан экен фронттордо. Согушка арналган чыгармалар. Узакбай Абдукаимов белгилүү котормочу, прозаик, акын жана драматург болгон. Ал Майдан деген өзүнүн чыгармасын жараткан экен. Касымалы Жантөшев 1904-1968 жылдарда жашаган, Чолпонбай поэмасын эмне кылган экен? Чыгармасын жазган экен. Ушул согуш жылдарында 1941-45 жылдарында согушка арналган бир канча эмне чыгармалар, ырлар жазылган. Алардан биз Алыкул Осмоновду билебиз, согушка арналган чыгармалары. Урматтуу окуучулар, ушул жеңишке арналган ырлардан билесиңерби? Жеңиш ырларынан Абдыкалыкова Клара. Жеңиш ыры деген барда, башка күндөн майрамы көп ушулай. Баарыбызга бакыт ачкан сулумай. 99 май күнү жүрөгүмдөн жаратылды уулундай. Жеңиш күнү салтанат, жеңгендерге салтанат. Жеңгендердин атасы Сталинге салтанат. Азаматсыңар, кол чабуулар. Урматтуу окуучулар, ушул Чолпонбай Тулебердиев жөнүндө маалыматыңар барбы?
Биз мурдагы сабакта өткөнбүз, эрдиктери тууралуу. Чолпонбай Тілеубердиев жөнүндө, анын эрдиги жөнүндө ал фашисттик Германия бир айымды толугу менен багымда калып, 120 метрлик бийиктиктен айылга бир дагы жоокерлерди жакындатпай чабуул жасап турушкан. Аларды жок кылуу үчүн Чолпонбай Тілеубердиев 10 жоокер менен аларга каршы тараптан суу менен сүзүп өтүшөт жана анын артынан аларга каршы жөнөгөндө Чолпонбай Тілеубердиевдин 10 далысына ок тиет. Ал карабастан эң акыркы күчтөрүн жыйнап болгон гранаталарын ошол тарапка ыргытат. Ал эми бир канча убакытта алардын октор токтоп калганда бул убакыт кызыл аскерлер үчүн жетиштүү болот. Ошентип айылга кирип кетишип, ошол айылды бошотушат. Чолпонбай Тілеубердиев азаматсын, олтур эмне кылат? Душмандын ошол пулеметуна өзүнүн эмне төшөнү тоскон, азаматсыңар. 1941 жылы ноябрда Улуу Ата мекендик согушка арналган Патриоттор аттуу кыргыз операсынын биринчи премьерасы болгон. Музыкалык театрдын артисттеринин жетишкендиктери эске алынып, 1942 жылы 17 августта бул театр Кыргыз мамлекеттик опера жана балет театр болуп кайрадан түзүлгөн экен. Урматтуу окуучулар, бул слайдты карасаңар, слайдтагы сүрөттү карагыла. Бул сүрөттөгү имаратты билесиңерби? Жусуп Абдрахманов көчөсүндө ойногон. Жусуп Абдрахманов көчөсүндө жайгашкан бул имарат. Азаматсыңар, туура жооп. Ошол жылдары 1944 жылы маданият тармагында Бөбүсара Бейшеналиеваны билесиңер. Ошол 1944 жылы Чолпон балети эмне болгон экен? Сахнада коюлган экен. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү биздин тема ушул болчу. Эми бүгүнкү тема тууралуу биз эмне кылалы? Теманы бышыктап алсак, теманы бышыктоо үчүн биз ячейка оюну менен бышыктап алабыз. Теманы бышыктоо үчүн ячейка оюну. Оюн эрежеси. Жакшы көңүл буруп карап тургула. Оюн эрежеси. Согуш жылдарындагы илим жана маданият. Биринчиси, ячейкадагы сандарды топ башчылары тандайсыңар. Экинчиси, мугалим суроону мен окуйм. Үчүнчүсү, ойлонууга 15 секундта убакыт берилет. 15 секундта. Эгер даяр болсоңар, алдын ала жооп берсеңер болот. Убакыт бүткөндө ооз-2 жооп бересиңер. Ооз-2 түрүндө. Ар бир туура жооп үчүн 5 балл балл аласыңар, 5 балл аласыңар. Андай эмесе, урматтуу окуучулар, биринчи баштасак, топ башчылары бул ячейка саны мектеп командасынан баштасак, мектеп командасы калгандар тынч, калгандар тынч олтуруп тургула. Мектеп командасы кайсыл санды тандайсың? Биринчи сан, көрөлү, биринчи санды ачалы, кайсыл сан чыгат экен? Тынч акырын, тынч олтургула, биринчи сан. Суроо, көңүл бургула суроо. Ата мекендик улуу согуш болор алдында Кыргызстандагы башталгыч толук эмес орто жана орто мектептердин саны канча болгон? Эгер мектеп командасы жооп бере албай турган болсо, анда илим маданият командалары жооп берсеңер болот, Мектеп командасы? Ата мекенде улуу согуш болоордун алдында Кыргызстандагы башталгыч толук эмес орто жана орто мектептердин саны 1645 болгон. Анда эмесе туура жооп берилдиби? Көрөлү, туура жооп. Туура жооп 1645 мектеп болгон. Азаматсыңар. Силерге мектеп командасында 5 упай. Экинчиси эми илим командасы. Илим командасы азыр. Кайсыл санды тандайсың? 24, 24. Кыргызстандын интеллигенттеринин ичинен канча адам согушка жөнөтүлгөн? Жооп барбы? Даяр болсоңар, эгер жооп берсеңер болот. Интеллигенттеринин ичинен, 15 жети кыргыз адам бар.
15736 адам. Анда эмесе туура жоопту силер менен көрсөк, Туура жооп 15736 экен. Азаматсыңар туура жооп берилди. Упай 5. Ал эми 3-чү команда. 3-чү команда кайсыл санды тандайсыңар ячейкада? 6 санын тандайсыңар, Суроо, 1943 жылы 13 августта Кыргызстандын тарыхында кандай окуя болгон? Эгер жообуңар даяр болсо, жооп берсеңер болот. Маданият командасы? СССР Илим Академиясынын филиалы Кыргыз Илим Академиясы ачылган. Анда эмесе туура жоопту көрөлү. Туура жооп СССР Илимдер Академиясынын филиалы Кыргыз Илимдер Академиясы ачылат. Азаматсыңар, силерге дагы 5 упай берилет. Туура жооп бердиңер. Анда эмесе кайра экинчи айлампаны баштасак, ячейка оюну уланат. Мектеп командасы кайсыл санды тандайсыңар? 22 санын тандайсыңар, 22 сан. Көңүл бургула суроо. 44 жылы чыккан орусча кыргызча сөздүктүн автору ким болгон? Жообуңар даярбы? 1944 жылы чыккан орусча кыргызча сөздүктүн автору Константин Кузьмич Юдахин. Азаматсыңар. Туура жоопту көрүп алсак эми, туура жооп Константин Кузьмич Юдахин. Азаматсың туура жооп берилди. 5 балл. Оюнду улантабыз. Эми Илим командасына келсек, кайсыл? Илим командасы 34 санын, 34 санын тандайсыңар. Улуу ата мекендик согушка арналган Патриоттор аттуу кыргыз операсынын биринчи премьерасы канчанчы жылы болгон? Жооп барбы? Жооп болсо? 1941 жылы ноябрда ачылган. 1941 жылы ноябрда ачылган, Анда эмесе туура жоопту көрүп алсак. Туура жооп 1941 жылы ноябрда. Азаматсыңар туура жооп берилди. 5 упай. Эми 3-чү команда, Маданият командасы. 18 сан, 18. Суроо, 1941-42 жылдары Кыргызстандын артисттери канча жолу концерт коюшкан? Маданият командасы? 763 жолу концерт коюшкан. Анда эмесе туура жоопту көрүп алсак, силер менен. Туура жооп 763 жолу концерт коюшкан экен. Азаматсыңар. Демек 5. Анда эмесе кайсыл командага келдик? Ячейка саны боюнча. Мектеп командасы 15 ячейканы кана ачып көрөлү. Жол болду дейт, кошумча 10 балл дейт. Ура! Азаматсыңар. Демек, кошумча 10 балл. Жолуңар болду да. Эми Илим командасына кайсыл санды тандайсыңар? 3-чү санын, Суроо, согуш башталганда республикада канча илим изилдөө мекемелери иштеген? Калган командалар тынч олтурабыз, Жооп барбы? Жооп бергиле, жооп болсо. Жооп бар. Согуш башталганда республикада канча илим изилдөө мекемелери иштеген? Кыргызстанда 13 илимий изилдөө мекемелери иштеп турат. Анда текшерип алсак, Азаматсыңар туура жооп экен, 13 илимий мекемелер иштеп турган экен, 5 упай. Эми болсо Маданият командасы 29 санын тандайсыңар, 29. Суроо, Кыргызстандын геологтору согуштук маанидеги кен байлыктарды изилдеп, табууда көп иштерди аткарышкан. Алар 1941-44 жылдары канча жолу экспедиция уюштурушкан?
Жооп барбы? 321 жолу. Анда бир текшерип алсак, Туура жооп 321 жолу. Азаматсыңар. Кошумча 5 упай. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, мына биз силер менен ячейка оюнун ойноп алдык. Урматтуу окуучулар, баардыгыңыздар сабакка жакшы көңүл коюп олтуруп турсуңар, азаматсыңар. Теманы бышыктап алдык. Эми жалпы упайларды, бааларды эсептеп алсак, мектеп командасы 15, 25, 30. Илим командасы болсо 25 упай. Маданият командасы болсо 25. Мына урматтуу окуучулар, биз силер менен командаларга, топторго бөлүнүп иштештик. Ар бир команда жакшы мыкты жоопторду бердиңер. Бүгүнкү биздин сабагыбызда эң активдүү катышкан команда бул мектеп командасы. Кол чабуулар болсун, 30 балл упай менен. Илим командасы болсо 25 упай алдыңар, кол чабуулар болсун, азаматсыңар. Маданият командасы дагы 25 упай алдыңар, азаматсыңар. Эми топ башчыларына сөз берсек, топ башчылары кайсыл силердин командаңардан, мектеп командасынан кайсыл окуучулар сабакка активдүү катышышты? Биздин командадан активдүү катышкан жакшылык Нуржигит, Надира, Дасанкова, Диана, Азаматсыңар. Илим командасы? Илим командасынан бизде активдүү катышкан окуучулар бул Аманов Басыл, Курманбекова Айна жана Азаматсыңар. Маданият командасы? Биздин командадан баары окуучулар кылышты. Суроолор көп болгондо баары жетип, баары жооп берди. Суроолор финал болгон үчүн Азаматсыңар. Анда эмесе, мен силерди журналга баалап алсам, мектеп командасынан окуучулар, активдүү катышкан окуучулар Абдыкалыкова Клара, дагы Нуржигит, дагы Басылбекова Алина, азаматсыңар. Диана. Илим командасынан активдүү катышкан окуучулар Аманов Асыл, Курманбекова Айна, болот. Маданият командасынан Элчибекова Жибек, Шекербекова, дагы Акманай. Болду. Ушул окуучулар сабакка активдүү катышкандар. Урматтуу окуучулар, мына биз силер менен силерди баалап алдым. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү биз теманын жыйынтыктары алдында 1941-1945 жылдарындагы ошо согуш жылдарындагы илим жана маданиятты биз силер менен эмне кылдык? Бүгүнкү темада өттүк. Бүгүнкү биздин тема силерге жактыбы? Азаматсыңар. Бүгүнкү тема боюнча, жаңы тема боюнча түшүнбөгөн суроолоруңар барбы? Суроолоруңар болсо, жооп берсеңер болот. Демек, суроо жок экен. Мен университетте окуп жүргөнүмдө бир профессор агайыбыз бизге лекция окуп туруп айтчу да. Теманы окуп бүткөндөн кийин, лекцияны окуп бүткөндөн кийин бизге кайрылып айтчу. Тема тууралуу түшүнбөгөн суроолоруңар барбы деп суроо берчү да. Анан биз баарыбыз болсо отурабыз, мынтип отуруп жок дечүбүз да, башыбыз кыйналчу. Анан жанагы профессор агайыбыз айтчу да, жаңы теманы түшүнгөндөн кийин, эгер окуучуларда студенттерде суроо болбосо, анда эмесе аларды экиле вариант болот деп айтканда. Эгер окуучуларыңарга теманы түшүндүрүп берип, эгер силерге суроо бербесе, экиле вариант болот деп айтканда. Биринчиси тема тууралуу эч нерсени түшүнгөн жок.
Экинчиси болсо силер тема тууралуу окуучуларыңар мыкты деңгээлде түшүндү деп айтканда, ошондо силер биринчисине кирип каласыңарбы же экинчисине кирип каласыңар? Азаматсыңар. Анда эмесе бүгүн биздин сабагыбыз жыйынтыкталды. Үйгө тапшырма болсо, үйгө тапшырма. Жазып алгыла. Үйгө тапшырма. Үйгө тапшырма. Ушул согуш жылдарындагы илим жана маданият темасыны мен силерге топторго тапшырма берем. Кийинки сабакта ошол топтор менен иштейбиз кайрылы. Мектеп командасына согуш жылдарындагы Кыргызстандын билим берүү системасыны карап окуп келесиңер. Анан өзүңөрдүн ошол топ менен иштеп, кластер жолосу ушул доскага чыгып эмне жактап бересиңер. Үйгө тапшырма ушул силерге. Илим командасына болсо ошол согуш жылдарындагы илимни ачылыштарды эмне кылып келесиңер? Окуп, жазып, ошо өзүңөрдүн плакаттар менен эмне кыласыңар? Жактап бересиңер. Маданият командасына болсо, силер ошол согуш жылдарындагы маданиятты эмне кыласыңар? Окуп келесиңер. Анан өзүңөр команда менен, топ менен эмне кыласыңар? Доскага чыгып, жактап бересиңер. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, тапшырмалар түшүнүктүү болду. Тапшырмалар түшүнүктүү болгон болсо, биздин сабагыбыз жыйынтыкталды. Бүгүн биздин сабак силерге жактыбы? Жаккан болсо, анда кол чабуулар болсун. Азаматсыңар, урматтуу окуучулар, анда биздин сабак жыйынтыкталды. Саламатта калгыла.